Assalomu alaykum do'stlar. Moul traktor Freightliner головкасын жасап бүтүштү. Айдоочу Айбегини сүйүнүп алып, тез драйв жасап атат. Главный механикибиз Элчи. Балдардын баары разы болуп атат. Уже 5-чи трактын головкасын жасап атат. Дагы понедельник күнү бир трак келген да. Элчи кетип баратат. Мыякта болсо Айбегинибиз сүйүнүп алып азыр мыяка келип токтойт болуш керек. Токтосо сурап келели. 1-2 суроо берели. Кандай экен, жакшы жасап турбу деп. Сурайлы мына келтет. Ассаламу алейкум. Кандай турасыңар? Жакшы иштер? Ассаламу алейкум. Жакшы. Кандайсыз? Жакшымы? Жакшы. Трак кандай болуп калыптыр? Жакшыбы? Сонун? Кайра экинчи дыханиясы ачылып калыптыр. Ачылды, головка. Сен кайдан билдиңер биз головка жасайбызды? Инстаграмдан көрдүм сизди. Видеоларда. Инстаграмдан көрүп, анан прямой келдим да. Жакшы. Бул жакта лучший мастерлердин баары ушул жерде деген. Жок, эми Элчини азыр көрсөтүп койдум, аркасынан кетип баратканда. Элчини мактап атышат баарычы. Могу силердин деген трак, по-моему, 4-чүбү же 5-чүбү эме да? Машина. Дагы могу понедельник күнү дагы бир бала келет. Жасатам деп. Ошо негизи клапан менен эле деп келгем да. Анан клапанды эле жасап, бир шаптарда бир проблема келсең, ошону жасап туруп эле эме кылып коет го, кетирип берет го. Булар полный Капитан жасады. Бияң карап, бияң жасатып алышың керек экен деп. Мен билбеген нерселер көрсөтүп, дөңгөлөктөрдүн сыйылдары уже агып калыптыр да, майлар агып калыптыр. Ошолордун баарын алмаштырып. Тиги жакта мага көрүнбөйт да. Анал деген опасно экен да, АБСке бай тамчылап, анан круизда иштебей калат экен. Негизи тормоздагы брейк эджастментта мен болбоптур, ошонусун да жасап беришти да, майда чүйдөлөр. Эң негизгиси силер мыяка келгенден кийин эме алсаңар болот да. Ыраазы болуп кетсеңер эле болду да. Силер дегенде айттыңар, мага чалдыңар, келейин, бир машина бергиле. Мен деген бир жума иштеп келейин, ошол учурда жасап койсун деп. Бир жума жүрүп келдиңер, анан уже машина оңолду. Анан теткил жерин жасатасыңарчы, жасатпайсыңарбы кошуналарга? Өзүм эле жасайт акчы. Өзүңөр жасайтасыңар. Өзүм эле жасап койсоң болот, мастер ошентет го. Оңой эле дейт. Жанагы бизде жаңы кошуналар көчүп келген. Эски трактарды алып, жасап, анан жолго чыгарат экен, сатат экен. Мен дагы көп видеолор чыгарам. Ошолор айтып атпаймынбы? Фреймди башынан аягына чейин моторго чейин тазалап, кырып. Арзан экен ал деле. Жакшы, 500 жакшы эле да. Капкара кылып беришет экен. Өзүң бекер турганда деле жасап койсоң болот да, балон менен. Күнүгө 2 карыштан жасай берсең эле бир күн өтүп калат. Жакшы. Рахмат ошо Алмаз байке силерге дагы. Трагымды баягы жасап эметип аткандай, мен дагы үйдө бош жатпай, башка трак бердиңер ордуна барып бир айланып, жакшы кросс жасап келдим. Канча жасадыңар? 11200. 11200 бул Amazon'да иштедиңер, э? Amazon. Силер деген сразу Кыргызстандан келе калдыңар да, чынбы? Келип эле сразу эле эртеси түшүп эле силерге келип эле трак таштап эле анан бир жума иштеп келдим. 2 сааттын ичинде документтерин алып алып жолго чыгып, кайра келдим. Мына трагым колума тийди эми. Бул жагындагы жакшы дагы бир нерсеси, бул жак Алмаз байкелер мага рассрочка кылып берди да. Где-то ошо азыр эмеси чыга элек 8200дөн бир 10000ге чейин барат деди да. Эми майда чүйдөлөр мененчи. Ошону дагы мага партстан бери өздөрү алып, өздөрү жасап беришти да. Жакшы. Ошол эми акырындан силерде да кыйнабай, гроссторуңар жакшы чыгып турса, азыр деген мындай болуп атпайбы? Силер деген Amazon'го иштеп бир жума 11000 гросс жасап турсуңар, э? Бизде азыр драйвен жакшы болуп атат. Азыр силер Amazon'го чыгып иштесеңер болот, же болбосо драйвенге иштесеңер болот. Драйвенди деле көрүп көрсөңөр болот, э? Буйса азыр трейлер келсе, буйса. Жок, силер деген Amazon менен чыга бергиле. Анан Орегондо биздин 3 трейлер бар. Ошол жака жакындап калсаңар, ойлонсоңор, ошол жактан бир трейлер алып туруп чыгып кетсеңер, биздин балдар 9дан 13ке чейин жасап атат да, гросс. Жакшы? Жакшы, анда колуңарды дагы ужал кысып коелу. Мына Кудай берсе саатта иштеп атат. Канчанчы жылкы? 2018. 2018. Майлыч канча жүргөн? 950 миң. 950 миң, почти миллионго жакындап калыптыр да. Мына достор, көрдүңүздөрбү? Тап ремонт болду. Канчадан бери айдап жүрөсүңөр? 350 миңде алгам өзүм. Ошондон бери айдап жүрөм. Мына 350 миңде алган трак уже 950 миң болду. Бир кол менен айдалып келет.
Азыр мына клапандар жасалып калды, чыккан машина. Келиңиздер, биздин командага кошулуңуздар, трак болсо алып келиңиздер, жасап беребиз. Качып атканбыз камерадан. Анда жакшы, ийгилик. Кийинки эфирден көрүшкүчө сак саламатта калыңыздар. Муну ачкычын өчүрөлү мындай кылып. Өчүрүп турганан дагы бир вопрос калып калыптыр. Жана мага бирдеме деп айтып аткансыңар да? Ошол эми азыр эми клапанды жасап атпайбызбы? Анан негизи буну ар бир 150 000 пробег болгон сайын, майл болгон сайын жанагы регулировка клапаны деп кылып туруш керек экен да. Компьютер менен аны келтирип эле регулировка кылып коет да. Компьютер мененби же крышкасын ачыш керекпи? Ошонусун Жок, жана бир компьютер менен негизи текшерет да, анан ошо чакылдап калганымбы? анан кийин тарттырып коет го дейм. Жанагындай атайын бирдемелерин салып, бурап. Ошондой да. Ошо канча турат примерно регулировка? Ошонусун баасын. Бир 200-300 болсо керек. Ошондойбу? Силер деген айтканыңар деген, эгерде мен 150 000 сайын регулировка саганда азыр 8-10 000 төлөбөйт болчумун дейсиң. Болчумун. Ошону билбегендерге мына эме как эме болсун да, информация катарычы. Эми андайды мен уккан эмесмин да. Уккан эмесмин, анан айдап жүрөбүз. Ошон үчүн ар бир 150 000 пробег сайын регулировка клапан кылып турсаңар, эми ошо 8 000ге, 10 000ге попадать этпейсиң. Кулак сырга деп коет да, кулак сырга билбеген кишилерге, эгерде трагыңарда 150 000 сайын, например, могу Өмүрбек инвесттин трагы 150 000 сайын регулировка кылып турсаңар, жүрө берет. Эгер кылбасаңар бир күнү компрессия жоголот, тартпай калат машина. Анан келесиңер, головка алмашат, 8 000, 10 000 кетип калат дегендей сөз. Анан тиги мастер дагы элчи айтып атат, именно фрейтлайнердин мол кузову ушул жылкылар удачный чыккан экен. Сонун, илгерки баягы Camry 30-ка, 35-калар деп эме болуп калган жана 22-жылдан баштап дефект менен чыгып калышкан да. Булар полный жанагындай уже мурун биринчи чыгарып, андан кийин уже буну усовершенствовать этип чыгарган экен да. Анан мындай кузовторду коркпой эле кенен алсаңар болот экен да, мындайчы. Жакшы. Эгерде Кыргызстанга кетем деп эметип калсаңыз, тракты бизге алып келип бергиле. Биз айдоочу табабыз, же болсо жазында буйрса. Жазындабы? Эсине берилет. Эсине берилет. Эсине беребиз, же болбосо Кыргызстанга кетип берсеңер, биз деген айдоочу таап отургузуп иштетип беребиз, буйрса. Дагы бир жолу колуңузду кызык коеюн. Жакшы, анан могу боюнча информация берип коелу. Могу деген бизде иштеген Өмүрбек деген жигиттики. Жылы, по-моему, 19 болуш керек. 18-19бу? Бул деген жаңы ремонттон чыкты. 6 000 бирдеме. Мен алып келдим, башка бир стого чыдаптыр, мурда элечи. 6 000 бирдеме төлөдүм. Азыр бүт баары даяр. Жолго даяр. Ичи, тышы бүт баары жуулган, таптаза. 35% деп атат да. 35% беребиз деп атат. Эгерде случайно ушул трак менен жолдо жүрүп бузулуп калса, күнүгө $350 төлөп берип турам дейт. Например, ремонтко кирет да бул. 2 күн кирсе $700 төлөп берем дейт. Жакшы условия туруп. Жакшы условия. Жетишип калыңыздар. 35% жолдон случайно бузулуп калса, $350 төлөп берип турам деп атат. Анан капиталынан жасалып $6 000 бирдеме төлөндү. Азыр зыпылдап иштеш керек да. Зыпылдап иштеш керек. $150 отельге кирип кетет экенсиң, анан $200 тамак ашыңа. Ооба, күнүгө $350 төлөп берем Барып дейт. кафеге барып тамак ичип, 2 күн эс алсаң, анан трагың чыгат экен кетиптен экен. Жакшы условия экен. Эмеси жанагы кейбейсиң да, кейбейсиң. Аны каждый кылып бере албайт андай. Бузулуп калсам эмне болот, анан тигиндей дебейсиң. $350 күнүгө. Кээ бирде бул Чикаганын өзүндө элдер жашап атып, достор. Чикаганын өзүндө жашап атып, таксиде доставкада иштеп атып, $200 таап коет. А бул болсо машинаң бузулуп калса, чит түкүрүп жатасың, $350 чыгат. Чөнтөкөчү. Анда дегенде бир жума созо бериш керек экен да, иштебей элечи. Дөңгөлөктөрүн көрсөтүп коеюн. Мына дөңгөлөктөрүн көрсөтсөк. Дөңгөлөктөрүн бүт баары сон, көрдүңүздөрбү? Зыңкыйган дөңгөлөктөр. Бул кыштан чыгат спокойно. Эпусу бар. Ичинин бүт баары жуулган. Азыр ачык болду экен, же беги окшойт, Ачкычы каякта болду экен. Ушул ачкычын тапса болот. 001 деп келсеңиздер бизге. Бүт баары даяр, жолго чыгып кетет. Мына бул трак деген жанагы 19-жылкы, могу фреймдерди көрдүңүздөрбү? Кичине эскиргенде ушинтип калат да. Анан бизге бир кошуналар келди. Мону идеальный тазалайт экен дагы, таптаза кылып туруп красить берет экен. Могу сыяктуу болуп калат экен. Түп-түз капкара болуп калат экен. Башынан аягына чейин ошо $500 турат экен.
Достор, кимге керек болуп калса, келиңиздер. Постоянно убагында келесиңер да кандай турасыңар? Жакшы турасыңарбы? Биз тиякта балдарды видеого тартып келатканбыздан как раз келип калдыңар. Курсак ачты. Меники деген курсак ачкандачы. Эме өтүп баштайм, кара терге түшүп, алым кете баштайт да. Мен сразу мякты көздөй баспадым. Курсак ачып бирдеме алалы деп. Тамактын баары эле барды, Эмелер калды, эки плофуз калды бизде. Жо, эмне тамактар түрлүү бар, мен билем. Бирлүүлөр калды, эки гуляш калыптыр, бир мондай. Сенде дагы бар мондон, Мондун 4 экен да бизде. Ошондо болгон деген 8, бир 8-9 тамак калып калыптыр, Ооба, ошолор калды. Эки жакта курица под сыром. Силерден эмне мояка эме кылып койбойсуңар? Муну ачканда мояка деген PR кодду киргизип койсоңор. Негизи оюбузда бар бирок. Ошону жасаш керек болуш керек. PR код жасасаңар, элдер деген зел менен төлөп атпайбы силерге. Сразу эле мояктан тырсеттер төлөп коет да. Ошо бизде эме дагы бар. Мастер карт менен, кредит карт менен төлөйт. Төлөйт турган. Ошонун баарын жасагыла да, сервис керек да. Тамактайм, мына. Дагы жолу көрсөтүп коелу. Могу телефонго чаласыңар. Тамактайм. Тамактардын баары даамдуу. Бизде моякта айдоочулардын баары келип атпайбы? Жолго чыгып атканда жалаң силерге чалып атпайбы? 10 порция, 15 порция деп, алып атат. Ошентип күндүн аягында ошо обедте Эчтеке жок кылып алат, азаздан эле калып калып эле. Жакшы. Кудай берсе баары жакшы болот. Тамагыңар даамдуу. Тамак тайымга чалгыла, азыркы номерге заказ бергиле, Мына строитель жигиттер келип, 2 машина менен келип, бүгүн могул жерде ачып атат. Сквозной болот. Ар жактан трак кирип, бер жактан чыгат мояка. Аркага окшош ворота коюлат, достор. Аябай удобный болуп калат. Трак аркы башынан кирет дагы, бул жактан чыгып кетет эми. Абдан сонун болот. Тамак обед болуп атат. Обед ичели, достор. Мякта обед болуп атат. Мына биздин мактап аткан главный механик Элчи, симпатичный крутой жигитибиз. Кандай жакшы иштер. Хош.